Нарын облусунун Ат Башы районунда логистикалык борбордун курулушуна байланыштуу эл арасында бүгүнкү күнгө чейин ар кандай каңшар пикирлер айтылып, ага байланыштуу сын пикирлер күч алды. Анда Кытайлар логистикалык борборго өздөрүээлик кылат, жумуш ордун өздөрү түзөт жана жерди менчиктеп алат деген пикирлер байма-бай айтылууда. Буга байланыштуу бүгүн 24 январда Ат Башы районунда өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерине байланыштуу жыйын өтөт. Андан ары биз Ат Башы районундагы Апын Керимбаев атындагы орто мектебин көздөй сапар алдык. Анткени жыйын дал ушул мектептин имаратында өтмөк. Белгиленген убакытта чогулуш башталды. Ага вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, жогорку кеңештин депутаттары Алмазбек Батырбеков, Жылдыз Мусабекова, өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев, Ат Башы районунун акими Жакыпбек Субагожоев жана 500гө чукул жергиликтүү жашоочулар катышты. Жыйындын жүрүшүндө Замирбек Аскаров аймакка логистикалык борбордун курулушу боюнча эл ичинде жайылган маалыматтар калп экенин айтып, буларга токтолду. Буга чейин мына бир топ элде, мына силердин араңарда дагы карапайым калктын арасында баягы бардыгы смартфон азыр көтөрүп жүрөт, телефондор көтөрүп жүрөт, Facebook'тардан WhatsApp кылышып, ар түрдүү маселелерди, ар түрдүү сөздөрдү карапайым элдин арасында жайылтып атышат да. Биз ошолорду окуп, ошолорду кабаттыр болуп, мына сиздер менен жүзмө-жүз келип, көзмө-көз көрүшүп, суроолоруңарга жооп берип, чыныгы болуп аткан программабыз кандай, эмне жумуш болот, кандай нерселер турмушка ашат, ушуларды силер менен түздөн-түз отуруп, жолугушуп кетели деп келдик. Аскаров буга чейин өлкө башчынын атына, өкмөттүн атына жумушсуздукту жоюу боюнча жарандар тарабынан кайрылуулар болгонун айтып, эгер логистикалык борбор курулса, бул маселе чечиле турганына дагы токтолуп өттү. Өкмөттүн чечими менен ошол 200 гектар деп мына Эмил Абдыкадырович айтып кетти. 200 гектардын 176 ушул гектары соода логистикалык борборуна сез менен ошол компаниянын ортосуна Ат Башы соода логистикалык ОСО түзүшүп, бул экөөнүн ортосунда келишим түзүлдү. Ушул экөөнүн ортосунда соода логистикалык борборун ошол жерге куруу боюнча чечим кабыл алынды. Анан Кытайлар басып кетет экен деп атат. Биз ушул нерсени алдын алганбыз. Эч качан Кытай баспайт. Биз сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө, мына ушул инвестор ушул жерде турат. Бизде Кыргыз Республикасынын өзүнүн мыйзамы бар. Миграция жана миграция боюнча, жумуш менен камсыз кылуу боюнча өзүнүн мыйзамы бар. Ошол мыйзамда так жазылып турат. Мына ошол мыйзамды силерге дагы ала кеттим. Закон об миграции трудовой деятельности. Мен бул жерге актаныш үчүн же силердин астыңарда бир Кытайдан, же Европадан, же бул кишиден бир тиын ала алган үчүн ушул нерсе күйүп айтып аткан жерим жок. Менин да бала чакам бар. Менин кыздарым бар, балдарым бар. Эртең ушул нерседе мен эртең тарыхта калгым келбейт. Ата сен тиги жерди сатып берген экенсиң эл айтып атат деген сөздү мен дагы жаман көрөм. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев бул маселеге кайдыгер эмес, ошондуктан ал өз пикирин билдирип кетүүнү туура көргөн. Мындан бир 10-15 жыл мурун Муктар Омуракыновду билесиздер да, каза болуп калбады үйүбүз. Ошол экөөбүз үч жерден өтүп баратып, айылына барып келатып. Ошол айтты эле, ушул жерде байке ушундай бир жакшы бир логистический центр курсак, ушул жерде курулат буюрса депчи. Мына ошол жигиттин айткан сөзү мына бүгүн аткарылып атат. Муну туура түшүнүңүздөр. Мындайда муну биз бөгөт коюп ушул жерге курдурбай бөгөт койсок, мына Нарын району турат. Мен ачык эле айтып коеюн. Алар суранып атышат, мына бизге куруп бергиле жана САСка депчи. Берели ошол жерден. Кочкор турат. Жана Кызыл Омколдун жанына куруп бергиле керек. Эми бул жерде мындай да туура түшүнүңүздөр. Эч кандай бул жерде уузат чыгарчу же болбосо бир килейген бир ар кандай мына экологияны буза турган бир нерсе курулган жок. Бул жерде мына ушул бул жерде 60% ушул жерде жаш балдар биздин келечек ушул жерде катышып отурат. Маселеге байланыштуу жогорку кеңештин депутаттары дагы өз сөздөрүн айтып өтүштү. Ар бир айылга барганда ушул нерсеге көзү жеткен адамдар, карапайым калк ушул логистикалык борбор качан курулат деп сурап келген. Туурабы же туура эмеспи? Туура да, Биз ошол жогорку кеңештин трибунасынан бузга чейин мына 2005-жылдары биздин Аскар агабыз көтөрүп жүргөн. Андан кийин Мамытбай агабыз көтөрүп жүргөн.
Алмаз байкебиз көтөрүп жүргөн. Андан бери 4 жылдан бери мен Алтынбек Жунус уулу өзүңөрдүн кулуңар Алмаз байке кайра сурап жүрүп, ушундай инвестор келгенде бул силердин жасаганыңар ушул ат баш элине болгон чыккынчылык, мен айтып эле коеюн. Бүгүнкү күнү жана козутуп аткан 49 жыл Кытайга берилиптир деген маселе жок. Мыйзам боюнча Кыргызстандын ички мыйзамы менен иштей турган биргелешкен ишкана СЭС Бишкекке жер берилди, СЭС Бишкектен суб аренда калды. Мен келишимди дагы ушу сиздердин астыңарга келгенде өсүм бисире карап чыктым. Эртеңки күнү силердин астыңарга мына кокус эле өрткөбөлгөн болсо, силердин астыңарга келип шайлоо эмес башка нерсеге келип жооп бере албагыдай. Мен да ошо менен корком. Анан баягы эне атам айтат, жакшылык кылсаң дагы, жамандык кылсаң дагы 7 күнгө чейин берет деп. Силердин астыңарга келип, ишенген себептен, окуган себептен, коркпостон жооп берсем болот деп келип атат. Бүгүнкү күнү 49 жылга аренда калган компания Кыргызстанда регистрация болгон, Кыргызстандын мыйзамы менен иштейт. Эгер келишим боюнча мыйзам бузуу болсо, бир тараптуу келишимден чыкса болот экен. 280 миллион инвестиция кылабыз деп атышат мына бүгүнкү компания. 280 миллион долларды айтпай эле коелу. 1 миллион доллар сала турган инвесторобуз жок бүгүнкү күнү. Анан мындай баягы жетеленгенде дагы Кудайды карап жетеленишибиз керек. Ошентип тиешелүү тараптар маалымат берип, кезек жергиликтүү элдин суроолоруна келип жетти. Алгач эле өкмөт өкүлдөрүнө мындай суроо узатылды. Мындай сөз болуп атат. Жер Кытайга акырындык менен өтүп кетиши мүмкүн, берилип кетиши мүмкүн деп. Ушуга өтүп кетеби, берилип кетеби, сиздер кандай ойдосуздар? Ушуга ачык жооп берип койсоңуздар. Жер 1 метр квадраттагы Кытайга өтпөйт. Мен өкмөттүн өкүлү катары сиздерге ачык айтып коеюн. 1 метр квадрат жерди да Кытайга бербейбиз. Бүгүнкү күндө чек ара каерде турса Кытай менен, ошол жерден жарым сантиметр нары жер бери жылбайт. Турсаңар чек арага кургула айланайындар. Кытай бери келбесин. Кытай нар жактан эле товарын берип ары кетип турсун. Торгартка кургула деген. Эми келген кутту биз деле карман алып, биз деле бала бакырабыз үчүн жашап атабыз. Ошо балдарыбызга Кытайга жер өтүп кетпесин деп келдик. Биз деле чала түшүнүп болуп аткан, менин кесибим уборщица болуп жүрүп пенсияга чыккан алтындарым. Мени анан азыркы биздин түшүнүгүбүздү мына макул ушул азыр биз эл көтөрүлүп, ушак эмет болуп, шамал болбосо чөптүн башы кайдан кыймылдайт болуп отурганда араң келип атасыңар. Эмне үчүн эбактан бери ушинтип түшүндүрүп койбой, элди да толкутпай эле түшүнүп, анда окуй курулсун. Айланайын иниятты кооттайт эмеле, менин баламды алып койчу деп абалы биринчи келмеп, мен деле патриот элем деп. Туурабы? Бул түшүндүрүү иштерин өзүбүз гана түшүнгүбүз келип атат да. Мына бул жерде бала бакыра турат, администрация, айылдык кеңеш, айыл өкмөттөр түшүндүрүп атат. Ортодон чагымчылдар, жана сотка деген байлекке чыкты, мында өмүрү ат башы жөнүндө түшүнүгү жоктор, төтүсө бий деп көрүнгөн сүйлөп элдин баарын бузуп атат. Ушуну да контролго алыш керек да. Эми биз мындай да, могу жерде мына биздин бала бакыра жырагандан келген жок, мына келип отурган жалаң биздин балдар, кыздарыбыз. Ушулардын дагы бизге караганда ушулар чокко чукуп ушулардын колу күйүп атат, тили күйүп атат дегенде. Ушулар келип болгон түшүндүрүп атат. Мындан артык кандай түшүнүктүн кереги бар бизге? Бул жерде эч кандай мына Кытайларга алынган жок. Бул жерде мына нарын сез бар. Мына нарын сез аркылуу бул иштетилет. Биздин атайын экономикалык мына зона деп мына атайын бизден мына Европага чыкканга жана башка мамлекеттерге мына ушул жерден өндүрүлгөн товарлардын баары тең нарын сез аркылуу налевой ставка менен чыгат. Бул бизге көп мүмкүнчүлүктү берет. Жанагы логистикалык борбор салынса, мына биз жана айтып кеткендей өзүбүздүн продукцияларыбызды өткөрө албай атабыз. Мына этибизди, сүтүбүз баасы чыкпай атат. Мына ошол жерге Кытайдан мына атайын ветеринардык, фитосанитардык лаборатория коюлат. Мына бизге бүгүн мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат Кытайга өзүбүздүн товарыбызды өткөргөнгө, айыл чарба продукцияларын өткөргөнгө. Эгерде ошол жерге лаборатория коюлса, алар өзүлөрүнүн лабораториясын признавать этет да. Мына ошол жерден биздин көптөгөн айыл чарба продукцияларыбызды, этибизди, сүтүбүздү, картошка
башкаларды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Баарыңыздар эле логистиканын пайдалуу жагын айтып атасыздар да, а зыяндуу жагын эч ким айтпайбы, иә? Кантип зыяны жок? Уксаңыз, мисалы 10 фирма коюлат, уксаңыз 10 фирманын түтүнү, о кичинекей ат башынычы, мындай эле басып кетет, кичинекей тетис эле, килтеген Бишкекти эмне кылып атат түтүнү, иә? Ойлансаңар мындай. Бүт эле пайдалуу жагын өзүңөрдүн аны менен ойлойсуңар, карапайым элдин көйлөгүн жумайлы. Мына баятан бери айтып атабыз, ушул жерге түшө турган соода логистикалык борбору бул бүгүнкү күндөгү башка мамлекеттерде, коңшу мамлекеттердеги соода логистикалык борборунан заманбап. Экологиялык жактан таза, биздин тоолорубузга, биздин суубузга, биздин абабызга эч кандай зыян келтирбей турган соода логистикалык борбор курулат деп атабыз. Мындан башка жарандар тарабынан өкмөт өкүлдөрүнө жумуш орду, эки тараптын келишими жана башка маселелер боюнча суроолор узатылып, аларга кээ бир талаптар дагы коюлду. Биздин элдин жаштарынын дагы башка жаштардын талабы сиздерге суроо эмес. Келишим сез нарын менен Кытай менен түзүлдү деп атасыздар. Келишим ошол Кыргыз Республикасынын мыйзам чегинде, ошол мыйзам чегинде түзүлгөн договорду, келишимди ачыктан ачык копиядан өткөзүп, ар бир айыл өкмөткө өткөзүп, ар бир айыл өкмөт, ар бир 21 айылдын тургундары таанышып чыккандай кылып ачыкка чыгарып берсеңиздер. Ошто биздин Кыргыз жер Кытайга өтүп кетпейт, жана Кытайлар Кыргызстанга кирип басып албайт деген келишимди. Нарын сезин жетекчиси отурат, инвестор отурат, эртең болбосо массалык маалымат каражаттарынан же копия кылып туруп 1000, 2000 кылып туруп элдин арасына таркатып бергиле. Рахмат бар. Коркотуп атасыз. WhatsApp'ка эң туура айтасыз. WhatsApp'ка да киргизип койгула, эң туура. Киргизип койгула. Макул. Соно. Макул. Эртең тараганда 20 копиясы чыксандан кийин дагы бир копияны окуп алып кентип ошого ээрчип кетпегиле. Ошол себептен мына администрация, СЭС кайсы келишим экенин өзгөр мында келип көрүп алгыла. Анан WhatsApp'тан же айткандай WhatsApp'тан оңдоп туруп чыгарып койсо, же айыл өкмөттөн барып мындай кылат туура. Эң туура. Анан дагы бир нерсе. А жерде жанагы Руслан сен айткандай Кытай менен түзүлгөн эмес. ОСО кыргызско-китайский Атбашы деген центр. Ал биздин мыйзам менен регистрациядан өткөн ОСО. Ошону билгилечи. А то биздики түшүнүп атат Кытай менен түзүп алды деп. Кытай менен эч ким түзгөн жок. СЭС менен жөнөкөй бир хозяйствующий субъект ОСО түздү. Атбашы районунун тургуну Сулайман Касымбеков аталган жер тилкесине логистикалык борбордун курулушуна каршы эмес, бирок кытайлык ишкердин куруп жатканына каршы. Айтымында бул жерде Кытай тараптын көздөгөн кызыкчылыгы бар. Эгер бул жерде кытайлык ишкердин көздөгөн кызыкчылыгы болбосо, алар логистикалык борборду курмак эмес дейт ал. Мен ушул бүгүнкү логистикалык борбор курулушуна каршы пикиримди айтып келгем. Анткени бул жерде биздин мамлекет же биздин чиновниктер өзүбүздүн кыргыз эли курса бул жакшы болмок. Бул иш жакшы эле иш. Бирок муну кытайлар куруп атканына биз өкүнөбүз. Анткени кытайлардын артында канча деген туура эмес нерсе бар экенин көрүп турабыз. Мисалы азыр эле ушу Кыргызстандын ичинде канча деген кытайлар нелегальный туурабы, без документ канча деген кытайлар жүрөт. Канча деген кытайлар келип семья куруп алышты. Мындай айтканда бизди акырындык менен татынакай басып келатат. Ошон үчүн карышымын да, бөлөк нерсесин эмес. Анан бул нерсеге эме бизде азыр 5% менен кирет деп атпайбы кытайлар. Анын артында деле именно ал эң главный жумуштары, ошо эң главный жетекчилери ал ошо кытайлар болуп калат экен да. Эмне үчүн ошо биздин бизнесмендер, эмне үчүн биздин могуреке Атбашыдан чыккан агаларыбыз, мисалы Аскар Салымбеков, Шакип Айке деген канча деген чоң агаларыбыз бар. Ошолор келип иштебейт. Эмне үчүн ошолорго берилбейт? Анан бул нерсе негизи илгери эле берилген нерсе болчу. Биздин ошо агалар, ошол Аскар Салымбеков деген адамдар ошол жерге салабыз деп жүргөн. Бийлик каршы чыккан үчүн бербей койгон да. Азыр да ойлойм, мен өзүмдүн жеке оюм бул. Мени эч ким эч качан жалдап же мынтип алып келген жок. Муну дагы азыр керек болсо ошолор кызыкчылыгы үчүн болуп атат да. Эгер адамдын кызыкчылыгы болсо анда биздин эле ошол агаларыбыз куруп коймок. Ал эми Казыбек айыл өкмөтүнүн тургуну Токтобай Асиев курула турган борборго буга чейин каршы болуп келгенин, жыйындан кийин кээ бир түшүнбөгөн суроолоруна жооп алганын, ошол эле учурда депутаттар буга кепил болгонун айтты. Мурун бул аймакка, биздин аймакка курулуудан мурун каршы болдум, капкара манча.
Себеп дегенде биринчиден менин бийлик ишенчилигим жок болчу. Мунун документациясы тияк менен тааныш эмес болчумун. Ошол сыңары каршы болуп келгем. Мына азыр ошо биздин өзүбүздүн депутаттар, бийлик немеден бери ошол келишим келтирген жана Эмилбек Арык ким дейт? Ошол келбедиби? Жана ошол эметкенчи. Булардын түшүнүп эметкенден чота мен муюдум. Муйганым бул жанагынча неме курулат экен. Эми бул келечек балдар үчүн. Мен эми ал мындан кийин канча жыл жашайм, ал белгилүү нерсе. Ошо кийинки неметкеним бул Кытайлар келип жерде ошо ойдон төлгө ээлеп калат деген мышление менен гана жүрчүмүн мен. Мен ошол оюма жооп, мына мен азыр калганым мына гарант болуп бересиңер силер ушуга. Толук эл үчүн жооп бересиңер дегенде мына биздин эки депутат экөө тең айтты го, мына гарант болобуз, ошон үчүн келдик деп айтты да. Эң негизги элдин түшүнбөгөнү бул ойлошуптур да элибиз. Бүгүнкү күндө өкмөт менен Кытай келишим түзүшүп, ошол келишимдин негизинде тиги Кытайга жерди берип атат деп. Биз бүгүн келип айттык, мыйзамдуу жактарын түшүндүрдүк. Бүгүнкү күндө нарын эркин экономикалык зонасы менен биздин Кыргызстанда регистрациядан өткөн жоопкерчилиги чектелген коом ат башы Кыргыз-Кытай ишканасынын экөөнүн ортосунда түзүлгөн келишим. Бул бардыгы биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына бардыгына жооп берет. Эгерде мыйзамдар бузулган мезгилде биз өзүбүздүн укуктук нормативдик проекттардын негизинде бул нерсени кайра жоюп коюуга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошондуктан биз бүгүн элге, карапайым элге баарын түшүндүрүп бердик. Экинчиси элдин дагы бизге кайрылганы ошол ат башы биргелешкен ишканасы менен Нарын Сезин экөөнүн ортосунда түзүлгөн келишимди айыл өкмөттөргө коюп койсоңор деп атат. Биз бүгүн мына азыр райондун администрациясынын жетекчисине тапшырмаларды бердик. Эртеңден баштап ар бир айыл өкмөттө ошол келишим таана жазылган келишим илинип турсун. Биздин карапайым элибиз ошол жерде эмне жазылган, эмне деген келишимдер түзүлгөн, ушулардын баардыгын тактап билсин деген максатта ушундай кылып атабыз. Индустриалдык соода логистикалык борбордун курулушу биздин Нарын областы үчүн өтө чоң маанилүү, чоң проекттердин бири. Себеби ушул борбор курулуп калса, Кудай буйрса бул жерде эң биринчиден биздин элибиз иштейт. Жумушчу орун пайда болуп атат. Экинчиден ошол жерде иштеген элдерден, жумушчулардан жана башка компаниялар иштеп, жергиликтүү органдарга салык түшөт. Мына айыл өкмөтүбүзгө түшөт, ошол эле подоходдук налог, башка налогдордун түрлөрү дегендей. Андан сырткары ушул жерде жанагы жалаң эле соода логистика болбостон бул өндүрүш деп азыр кайра айтып атабыз. Ушуга басым жасалып атат. Бул жерде ушул жок дегенде мына 6-7 же болбосо 10го чейинки ушул чогултуучу же болбосо өндүрүүчү ушундай бир заводдордун ачылышы. Бул заводдордо ошол өзүбүздүн элибиз иштейт. Ал жерден продукция өндүрүлүп чыгарылат. Анан эң биринчи биздин дагы ута турганыбыз, биз эми мал киндиктүү областпыз. Ушул жерден ушул мал чарба продукцияларын азыр эки жакка өткөрө албай кыйналып келебиз. Мынакей ошол эле сүт продукциясын, ошол эле эт продукцияларын, ошолорду ушул жерде иштеген ушул компаниялар менен бир топ сбыт маселеси да чечилип калган турат да. Андан сырткары ошол жерде кайра иштетүү жагына мынакей элдер азыр суроолорду берип атат. Ошол жерге биз этти кайра иштетүүчү жана жүндү деп атат, сүттү кайра иштетүүчү чакан заводдорду куруп алсак, ушул жерден продукция өндүрүлүп чыгарылса, анан башка жакка чыгарууга бизге толук мүмкүнчүлүк түзүлгөн турат да. Маалымат жыйында белгиленгендей, жаз мезгилинде адегенде ал жерге имарат курула баштайт. Андан соң жашылча жемиштер сактала турган кампалардын курулушу жүрүп, ишкерлердин тартылышына жараша курулуштар жүргүзүлөт. Жалпысынан куруу иштерине 8 жыл каралган. Борбор курулса 10 миңден 15 миңге чейин адам жумуш менен камсыздалат. Келишим боюнча анын 80%-ын кыргыз жарандары, 20%-ын Кытай жарандары түзөт. Буга чейин логистикалык борбордун курулушуна 280 миллион доллар сала турган кытайлык инвестор тартылгандыгы маалымдалган. Борбор курула турган жер аянты инвесторлорго 49 жылга ижарага 49 миллион сомго берилет. Буга чейин ижарачылар 43 миллион сомду мамлекетке төккөнүн маалымдашкан болчу. Аталган борбор Кыргыз-Кытай чек арасындагы экспорт индустриясы жайгашкан комплекстүү инфраструктурага жана жогорку көзөмөлдөгү өтмөк пунктуна ээ ири чөлкөм болмокчу. Индустриалдык соода логистикалык борбору Кыргыз өлкөсүндөгү аймактык бизнес борбор катары гана эмес, ошондой эле Азиядагы чоң соода жана логистикалык хаб катары кызмат кылат деп өкмөт ишендирүүдө. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.